Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Акжол Шарабидинов. Белгилүү болгондой, Темиров Лайфтын командасы буга чейин депутаттардын, атка минерлердин жана министрлердин унааларын мыйзам бузуулар жана айып пулдар боюнча текшерип келген. Ал эми бүгүн сиздерге УКМКнын унаалары жана Камчыбек Ташиевдин кызматтык машинасы жол эрежесин кантип бузуп жатканын айтып беребиз. Достор, биздин жумушка колдоо көрсөткүңүз келсе, анда биздин Patreon сервисибизге катталыңыздар. Видеоға лайк басыңыздар, бөлішіңіздер. Біз улантабыз. СРС Чекит KG порталынын маалыматы боюнча УКМКда 170 транспорт бар экен. Алардын айрымдары булар. Бул видеодо УКМКнын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармап жатат. Биз Фотон маркасындагы автоунаага көңүл бурдук. Жана так эле ошол машинага окшош, бирок башка түстөгүсүн таптык. Карчек 01 KG 744 AC мамлекеттик номерлүү транспорт УКМКга таандык экенин көрсөтүп турат. Бул уна 11 000 сомго 5 жолу мыйзам бузган. Баары ылдамдыкты жогорулатканы үчүн. Дагы улантабыз. Ал эми бул 01 KG 736 AC номерлүү Renault Duster унаасы. Ал да атайын кызматка таандык. Бул машинанын дагы айып пулдары бар экендигин таптык. Уна 7 000 сомдук 5 жол эрежесин бузган. Анын ичинде 1 жолу жол белгилерин бузуу жана 4 жолу ылдамдыкты жогорулаткандыгы үчүн. Штрафтар 2019 жылдан бери төлөнгөн эмес. Анда эмесе Ташиевдин кызматтык унаасы боюнча эмнелерди биле алабыз? СРС Чекит KG порталынын маалыматы боюнча Камчыбек Ташиевдин атына унаа катталган эмес. Бирок анын кызматтык унаасы бар. Toyota Land Cruiser 300, номери 01 KG 007 AC. Аны менен Камчыбек Ташиев жумушка барып турат. Карчектин жардамы менен бул унаанын суммасы 6500 сомду түзгөн 2 айып пулу бар экенин аныктадык. 2 жолу тең ылдамдыкты жогорулатуу менен жүргөн. Эгерде УКМКнын өкүлдөрү комментарий беребиз десе, микрофон сунууга даярбыз. Эсиңиздерде болсо, өткөн сандарда 14 депутаттын айып пулун тапканбыз. Биз Төлөм Чекит KG сайтын кайра текшерип чыксак, Жаныбек Кыдыкбаев, Шайлообек Атазов, Фархатбек Алимжанов жана Улан Бакасовдордун айып пулдары жок экен. Достор, биз бүгүн улуттук коопсуздук кызматынын структурасында кандай айып пулдар бар экенин билдик. Жол эрежелерин сактаңыздар жана мыйзамды бузбаңыздар. Сиздер менен мен Акжол Шарабидинов болдум. Бул берүүнү Садыр Жапаровдун сөзү менен бүтүрөлү. Жалаң жол эрежесинде мына азыр ушул жерде канча киши кайрылса, бир 20 киши кайрылса, ошонун жок дегенде бир 10-у мен инвалидмин деп кайрылып атат. Мына деп, инвалидмин, мынчанчы группа, тигинченчи группа деп. Ошолордун бардыгы автокатастрофадан болуп атат көпчүлүгү.